Саламатсыздарбы, жаңылыктар түрмөгүнө көңүлүңүздөрдү бурам. Күндүн негизги кабарлары. Бишкек КМШ саммитине кызуу даярданууда. Белдүү президенттердин башын бириктирген 25 мааракелик КМШ саммити бул ирет эмнеси менен өзгөчөлөнөт. Бул арада Шанхай кызматташтык уюму балыкчыда өткөрүп жаткан террорго каршы эл аралык маршрутка миңден аскерлер, жүздөгөн техникалар тартылууда. Ал эми Өзбекстанда болсо көз жумган Ислам Каримовдун ордуна убактылуу ээлеп турган Шавкат Мирзиёев өкмөттүн курамын өзгөртүүдө. Мен Назика Атамбекова аталган окуяларга кеңири токтолом. 11ден алыстабаңыздар. Оболу жергиликтүү кабарлардан Бишкекте учурда 16 сентябрга белгиленген КМШ өлкө башчыларынын саммитине кызуу даярдыктар көрүлүүдө. Чет элдик меймандардын сапарын утурлай шаар иретке келтирилип, коопсуздукту сактоо чаралары көрүлүүдө. Аттуу баштуу коноктор катыша турган 25 мааракелик КМШ саммити бул ирет эмнеси менен өзгөчөлөнөт. Деги эле саммиттин маани маңызы эмнеде? Кесиптешим айтып берет. 16 сентябрда белгиленген КМШ өлкө башчыларынын саммитине 6 президент катышат. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнөн билдиришти. Саммитке Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Тажикстан жана Орусиянын мамлекет башчылары катышат. Мындан сырткары Молдованын өкмөт башчысы, Өзбекстандын тышкы иштер министри, Түркмөнстандан премьер-министрдин жардамчысы, Украинадан элчи катышат. Сыйлуу конокторду жогорку деңгээлде тосуп алуу аракеттер Кыргызстанда кызуу жүрүүдө. Алалы Манас аэропортуна жеткен трасса толугу менен оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ага катар калаадагы 140 жарнамалык жарнактар оңдолуп, 94 аялдама жаңыланды. Негизги эсептелген Фучук жана Жибек жолдорунда тосмолор коюлуп, жалпы узундугу 1355 чарчы метр жерге жетти. Мындан тышкары шаар ичи иретке келтирилип, кошумча бак жана гүлдөр отургузулду. Көп кабаттуу 21 үйдүн сырткы келбети көрктөндүрүлдү. Ал эми аларча мамлекеттик резиденциясында конокторду кабыл алуучу Атайы боз үй формасындагы жаңы конок үй курулду. Резиденцияга кетчү жолдордогу белгилер жаңыланып, резиденция кызматкерлерине 1,6 миллион сомго униформалар сатылып алынды. Конокторду тейлөө үчүн курулган коттедждерге азык-түлүк алууга 6 миллион 360 миң сом бөлүндү. Коноктор үчүн 200 кг казы, 80 кг карта, 100 кг форель, 300 кг сёмга балыктары жана сырдын түрлөрү сатылып алынганы ачыкталды. Ошондой эле айрым маалыматтар боюнча конокторго мыкты делген кыргыз коньягы сунушталмакчы. КМШ президенттеринин жыйынында коомдук коопсуздукту сактоо боюнча Ички иштер министрлиги атайын иш-чара планын иштеп чыкты. Коомдук тартипти сактоодо 3000 милиция кызматкерлери кызмат алып барышат. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги 1991 жылы түзүлгөн. Бул жолку өлкө башчыларынын жыйыны уюмдун 25 жылдык мааракесине туш келүүдө. Ал арада Шанхай кызматташтык уюму балыкчыда өткөрүп жаткан террорго каршы эл аралык машыгууга 2000 аскер адамдары жана 300 аскердик техникалар катышууда. Тынчтык миссиясы 2016 деп аталган аскердик машыгууларга Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Орусия жана Тажикстандын өкүлдөрү келишкен. Машыгуулар 21 сентябрга чейин уланат. Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылы түзүлгөн. Ага Кыргызстан, Кытай, Орусия, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө. Эми кепти Өзбекстанга бурайын. Көз жумган Ислам Каримовдун ордуна убактылуу ээлеп турган Шавкат Мирзиёев өкмөттүн курамын өзгөртүүдө. Өлкө премьер-министринин орун басары Каримов Маджид кызматынан бошотулуп, анын ордуна Арипов Абдулла дайындалды. Касимов Рустам жогорку жана орто атайын билим берүү министрлигинин башчылыгына барды. Буга чейин ал кызматты ээлеп турган Бахабов Алишер иштен алынды. Азимов Рустам кайрадан Өзбекстан премьер-министринин биринчи орун басарлыгына бекитилди. Ошондой эле Икрамов Адхам дагы кайрадан өкмөт башчысынын орун басары кызматына дайындалды. Бул маалда Пакистандын Мултан калаасында жүргүнчү поездер кагылышып 4 адам мерт кеткени айтылууда. Мындан тышкары жаракат алгандардын саны 100дөн ашат. Маалыматтарга караганда поезддер Пешавардан Карачиге бет алып бараткан. Экинчиси көрсөтүлгөн убакыт боюнча кечирээк жолго чыкмак. Эки поезддин кагылышуусу боюнча окуянын чоо жайын полиция иликтөөгө алды. Экрандан которулбай туруңуз, айта турчу дагы кабарлар бар. Жыйындарды көп калтырган депутаттардын сап башында ким турат? Жумушка келбегендер жөндүү себептери кайсылар экенин билип көрдүк. Кыргызстан жакыр турмуштан кутула элек, аталган көйгөйдү чечүү үчүн мамлекет тарабынан кандай иштер аткарылып жатат? Кыргызстандык Жыргалбек Орозбаев Рио-де-Жанейрода өтүп жаткан Паралимпиада оюндарына жемиштүү кайтты. Толугураак мунун баары алдыда.
Парламент жыйындарына анда-санда бир келип көзгө жылт этип иштебишет экен. Депутаттардын кылыгы коомчулукта жаңылык деле болбой калган. Жакында эле андай отурумга катышпаган депутаттардын маянасын такыр эле бербеш керек деген сунуш да көтөрүлдү, бирок мындай сунуш биринчи эле жолу айтылып жаткан жок. Жыл башынан бери 120 депутаттын дээрлиги 20дан ашыгы жүйөсүз ишке келбегени белгилүү болду. Жогорку кеңешке шайланып алган соң жөн иштебей шултоолоп жүргөн андай депутаттардын сап башында кимдер турарын кесиптешим билип көрдү. 2016 жылы жыйындарды көп калтырган 23 жогорку кеңештин депутаты аныкталды. Эң көп жыйын өткөргөн эки негизги депутаттар тизмесин социал-демократтардан Карама Тургузова жана төраганын өзү Чыныбай Турсунбеков баштайт. Айталы спикер быйыл 10 жолу парламент жыйынында келген эмес. Ал эми жалпы эсепти ала турган болсок, жогорку кеңештеги 6 фракция ичинин депутаттары эң көп калтырган. Фракция бул Республика ата журт болуп чыкты. Мындай дейли, ооба айрым маалымат каражаттарында ушул жогорку кеңештин жыйынына келбей калган депутаттардын тизмесин жарыялап жиберишкен жазында. Бирок буну конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети караган бул маселени. Жумушту көп калтырган депутаттар анын себебин үй бүлөлүк шартка жана ору сыркоого байланыштуу экенин айтышат. Анысы мейли, бирок депутаттар жыйынга эмне себептен келбей калгандыгын далилдеген тастыктоочу кагаздарын көрсөтө албай жатат. Если мы возьмем трудовой кодекс, то мы знаем о том, что там... Эгерде биз эмгек кодексин ала турган болсок, ал жерде ар бир жаран мамлекеттик кызматкер болобу, депутат болобу күнүгө 7 саат толугу менен иштеши керек. Бирок иш жүзүндө биз башка көрүнүшкө күбө болуудабыз. Ошол эле жогорку кеңештин депутаттарына эмгек кодекси иштебей жатат. Мен ойлойм, ал үчүн мыйзамга жобо киргизүү керек. Эрежеге ылайык, эгерде депутаттар сессияны 3 жолу калтыра турган болсо, алардын айлык маянасынан 10% кыскартылышы керек. Ал эми мындай көрүнүштөр арбын кездешкенинен улам. Парламенттин өзүндө көп жыйын калтырган депутаттардын айлык акысы 50%га чейин кыскартуу сунуш айтылды. Не только за прогул он должен ответить. Мен жогорку кеңештин кадыр баркына шек келтирип жаткан депутаттарга карата таасир этүү маселесин кеңейтүүнү жана колдонууну сунуштайт элем. Ал депутат бир гана жумушка белгисиз себептерден келбей калгандыгы үчүн жооп бербей, ар кандай мыйзам бузгандыгы үчүн дагы жооп бериши керек. Келгиле биз тазаланууну өзүбүздөн баштайбыз. Более серьезные проступки. Жакында эле интернетте кызык видео жарыяланып, анда депутаттар жыйындан калган кесиптештери үчүн кантип добуш берип коюп жаткандыгы көрсөтүлөт. Өлкө үчүн маанилүү мыйзам долбоору үчүн ушундай мамиле канчалык депутаттардын жоругун актайт, суроо жаратат. Себеби жок, жыйындарды көп калтырган депутаттарга чара катары айталык акыларын көбүрөөк суммада кыскартуу мыйзам долбоору биринчи окуудан гана өттү. Эми ал жогорку кеңеш колдоосун табуу үчүн дагы 2 окуудан өтүшү керек. Бирок ал мыйзам парламенттен өтөбү же жокпу айтуу кыйын. Себеби иштен көп калган депутаттар өздөрүн жазалоо үчүн добуш берип калганы жатпайбы? Башка кабарлардан Кыргызстанда 2 миллионго чукул адам кедей кембагалдардын тизмегинде, алардын ичинен 400 миңге жакыны карандай чай менен нан жеп отуруп калгандар. Мына ушул көйгөйдү чечүү максатында Социалдык өнүгүү министрлиги аз камсыз болгон үй бүлө алчу 1 айлык жөлөк пулду 1 жылда таратуу долбоорду ишке киргизгени турат. Бирок ал каражат жөнү менен которулушу керек. Бектурсун Дууланов улантат. Жанайым 4 балалуу жалгыз бой эне. Буга карабастан ал 3 кыз 1 уулун эч нерседен кем калтырбай багуу аракетин көрүп келет. Жалгыз бой эненин күнү таң сүргөндөн баштап балдарын окууга даярдоо камынан башталат. Кыздарын мектепке жөнөтүп коюп, кенже уулун өзү иштеген балдар бакчасына алып жөнөйт. Ушул жалгыз уулу акбар төрөлгөндөн тартып тубаса майып. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген майып катары мамлекеттен ай сайын 3000 сом айып пул алып турат. Бирок апасынын айтымында алган акча дары-дармек сатып алууга да жетпей калат. Бизнеске деле салып, иштетип койсо деле болот да, чтоб анан кайра ошол акчаны чыгарып, кайра эле ошол дармекти алып ордуна коюп койгонгочу. Азыр өкмөт ар бир балага бизге 6,5 миң единица берет да. Вот 6,5 миң единицабыз биз 3 күнгө жетет. А бир жылда 365 күн. Анан считайте, вот 6,5 миң единица эч нерсеге жетпейт. Ну, в принципе, можно да, ошондой жазап, иштетип, кайра ордуна салып, но баланын дарысы туруш керек деп ойлойм да.
Өкмөт жакыр эсептелген жана мамлекет 1 жыл ичинде берчү жөлөк пулун ар бир айда бөлүп отурбай бир берип салганы жатат. Бирок бул жерде негизги талап ал акча керектүү нерселерди сатып алганга же чакан бизнес кылууга өбөлгө түзүшү керек. Жан Айым бул долбоор тууралуу кабарсыз экенин айтты. Дары дармектер азыр өтө кымбат. Аны чогуу алып сразу алып дайындап койсо жакшыраак да. Анткени биздин баламдын диагнозу боюнча бир дарыбыз 4000 сом турат. Бир салганыбыз да. Бир кулап бирдеке болуп ооруп кала турган болсо, нам 3 күнгө 1000-2000-6000 единица кетип калат. Если это внутренняя гематома, он еще больше. 10.000-20.000 единица кетип калат да. 1000 единица это считай 4000 сом турат. Анан эми, конечно, чогуу берип койсо жакшыраак го деп ойлойм. Жанна өкмөттүн бул социалдык эксперименти анын жашоосун өзгөртүү жерине көз жетпейт. Себеби жалгыз бой эне майып баласын багуудан тышкары учурда балдары менен баш калкаласак деп чоңураак үй салып жаткан учуру. Алган акчасы эчтекеге жетпейт. Жедеп жана каржаланган Жаннага эми чет мамлекетке барып акча таап келсемби деген ойлор келип жатат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаев менен дал ушул теманын тегерегинде баарлашабыз. Кош келипсиз, Кудайберген мырза. Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстанда жакырчылыктын деңгээли жогорулаганын баяндап чыкты. Бул эмнеге байланыштуу? Өзүңөр билгендей 2010 жылдан баштап биздин өлкөбүзгө тынчтык келди. Тынчтыктын негизинде коомдо туруктуулук пайда болду. Туруктуулуктун негизинде бүгүнкү күндө биз өнүгүүнүн биринчи кадамдарын кылып атабыз. Өзүңөр билгендей 2013 жылы кедейчиликтин деңгээли 37% болсо, быйылкы жылы кедейчиликтин деңгээли 32%га чейин түшкөн. Ошол учурда эң ылдыйкы кедейчиликтин деңгээли ошол 3 жылдын ичинде 4,5 эсе түшкөн болчу. Бүгүнкү күндө 1,2% түшөт. Өкмөт социалдык экспериментке аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн катышуусун сунуштап жатат. Ал эмне болгон эксперимент? Түшүндүрүп бериңизчи. Бул мынайда өзүңөр билгендей бүгүнкү күндө биз активный мера менен жарымкылабыз жана пассивдүү мера мененчи. Пассивдүү мералар болсо, адам баласы эчтеке кылбайт, тим эле биздин пособиябызды алып ошо менен тым болот да. Мисалы адам баласынын шарттары болсо, өзү ошону кааласа, биз быйыл Актал районунда, Алматин районунда, Нокен районунда жана Узген шаарында пилотту өткөрөбүз. Ошол райондордо жергиликтүү бийлик менен, айыл өкмөттөр менен биз кандай бир убактылуу кыйын акыбалга түшүп калган үй бүлөлөргө биз жардам көрсөтөбүз да. Ошондо биз ошол үй бүлөгө 1 жылдык суммасын берлемечи эсе берип коебуз да. Ошондо тиги үйдүн шарты болсо, бул өз мисалчы кылып турган бизнесин же кандай бир пайдалуу иштерге ошол шекилде багыттаса, менимче ошол үй бүлөлөр кедейчиликтен дагы кошумча чыгып кетишет. Биз билебиз, мамлекет аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жөлөк пулдарды берет. Мындан башка дагы кандай чара көрүлгөн? Биз морекиле бюджетте карап калып, карабай эле монтип дагы андан кошумча бөлөк тармактарды биз карап атабыз. Мисалы бүгүнкү күндө биз бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программа менен бир чоң проект үстүндө иш кылып атабыз. 2014-жылдан баштап ошол проектке биз проект аркылуу 24 миллион долларга 66 миң үй бүлөгө, анын ичиндеги 330 миң биздин жарандарга биз морекиле азык-түлүк менен жаран беребиз. Бирок мунун бир эмеси бар да, өзгөчөлүгү. Мурун морекиле бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программа тим эле монтип гум помощьту бере берсе, биздин элибиз ошого көнүп калганда, ошо монтип үйгө отуруп калбасын, көнбөсүн, эшикке чыгып иштесин деп аракет кылсын деп, биз ошол проект болсо, эмгек үчүн ошол биздин бүгүнкү күндө ун менен майды берип атабыз. Ошолор болсо коомго чыгып, булар болсо бир жамаатка биригип, проект түзүп, ошол проект негизинде өз мисалчы айылдагы жолдорго, таза сууга, бактарга, каналдарга булар ушунун баардыгын жумшайт. Рахмат сизге. Жакырчылыктын деңгээли ошондой эле мамлекет тарабынан камкордукка алынып жаткан аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн абалы тууралуу биздин суроолорго эмгек жана социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаев жооп берди.
Эми спорт жаатындагы кабарлардан болсо, кыргызстандык Жыралбек Орозбаев Рио-де-Жанейрода өтүп жаткан Паралимпиада оюндарында пауэрлифтинг боюнча 6-орунга ээ болду. Орозбаев 107 килограммдык салмак категориясында чыккан. Биринчи аракетинде ал 203 килограммдык штанганы көтөргөн, андан кийин 2 рет 211 килограмм салмагын көтөрүүнү көздөп, бирок ою ишке ашкан эмес. Жыйынтыгында 203 килограмм салмагындагы штанганы көтөргөндүгү үчүн 6-орунга татыган. Алтын медальга 238 килограммдык штанганы көтөрүп грециялык спортчу Павлас Мамалас татыган. Пауэрлифтинг бул штанганы жаткан абалда көтөрүүчү спорттун түрү. Ал эми Паралимпиада оюндары 18 сентябрда соңуна чыгат. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү 15 сентябрдагы чыгарылышты жыйынтыктады. Жакшы кабарлар көбүрөөк болушун каалап сиздер менен коштошом. Аман туруңуздар.